21 жылдын март айындагы 11 жашар баланы 2 эркек зордуктап кетет. 2 жылдан бери тергөө чечилбей жатат. Эмнеге? Башкы прокуратуранын прокурорский надзору каякта карап жатат. Ички иштер министрлигин мен ойлойм чоңдордун балдары зордукталса, же кыздары же неберелери ызычы болсо эле көңүл бурасыздарбы деп мындай элдин баары ошондой суроо берип атышат. Бир байкуш экен, 80деги ата энеси бар экен, коргой турган адам жок дейт. Бирок ошол эле убакытта урматтуу прокурор мүчөлөрүм 154 берене, бул Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 1-бөлүгү, 155 берене 1-бөлүгү. Эгер ал сиз аркасында тиги эми чал кемпирлер экен, чуркай турган адамдары жок болсо, буну деген прокуратура арызы болбосо дагы сотко чейинки өндүрүштү баштайт да. Эмнеге иштер жылбай жатат? Көзөмөлгө алыңыздар.